Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Алгач эле жакшы кабардан баштасак, Красноярск аймагында антифашисттерге жана улуту орус эмес адамдарга кол салууну пландаган неонацисттик топтун 8 мүчөсү кармалганын тергөө комитетинин башы командачысы билдирди. Алардан 16 жаштан 19 жашка чейинки жаштар пневматикалык тапанчалар, ок дарылар, калемпир спреи жана бейсбол таякчасы алынган. Булардын башкы максаты мигранттарды, орус эмес улутундагы адамдарды уртокмокко алып, коркутуу жада калса өлтүрүү максатында акцияларды уюштурууну пландашкан. Акыркы күндөр ушундай группаларда көбөйүүдө. Абайлап, этияттап жүрүңүздөр. Группаларга таркатып, жакындар менен бөлүшүп коюңуздар. Птичка. Федеральная служба безопасности. Полиция! Бегом! Что случилось? Иди, давай, бегом! Встал! Ты меня, собака, жаль! Фамилия, имя, отчество. Фамилия. Заходим. Может, такой есть. И все. Да, не позже. Телефон где твой? Давай сразу сюда. Ну, не расскажи. Пароль. Пароль телефона какой? Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө. Жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол. Метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Убили дедушку с бабушкой, да. Убили? Мы не таджики. А вы поддерживаете это, понимаете? Мы не поддерживаем это. Вы понимаете, вы со своим уставом в чужую страну приехали. Сперва изучите наш устав для этого. Нет, вы со своим уставом идите в свою страну. У нас в Российской Федерации свобода религии, свобода выбора. Вы не можете здесь вести себя, как вам нравится. Хорошо, я вас Потому услышу. что ваши мужчины Я вас начинают услышу. избивать наших женщин.
Орусияда мусулмандарга диний негизде кол салуулар токтобой келет. Региондордун ичинен Москва өзгөчө ксенофобия жана шовинизм менен деңгээлинде зордук зомбулукка жеткен аймактардын өзгөчөлөнүп турат. Акыркы бир жумада Борбордо мусулман аялдарга кол салуу жана кол салуу боюнча 2 факт катталды. Новогиреево станциясынын жанында агрессивдүү аял жоолукчан дагестандык аялга кол салган видео тасма. Иди отсюда! Какого черта нападаешь на меня? Кому я хамила? Я вам сказала. Хотите, вам сказали, нам не нравится, что вы себя так ведете. Какая вам разница вообще? Не есть разница, это моя страна. Это моя страна. Это моя страна, а не ваша. А вы здесь себя ведете, как вам нравится. Ваши мужчины преступники. Да, хорошо. Расскажите это мужчинам. Ушундай галдырбаш аялдардан этият болуңуздар жана группаларга таркатып коюңуздар. Спасибо большое. Башкортостанда бир нече күн мурун Абзеловский районунун Халилов айылында жыгачтан жасалган мечит өрттөнүп кеткен. Бул Башкортостандагы 4-чү мечиттин өрттөлүшү. Кадрларда жалын мечиттин жыгачтан жасалган имаратын кантип толугу менен каптаганын көрүүгө болот. Бул мечитти өз өрттөндү же атайын өрттөштү териштирүү иштери жүрүп жатат. Жергиликтүү адамдар атайлап эле өрттөгөн деген версияны айтып жатышат. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңыдан келген биздин мекендештерге 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвада хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.